Мынакей жанагы бүгүн кайтыш болуп кеткен Эркин деген байкебизди кандай акыбалда дарбазадан чыгарып үйүнө да жеткирбей койгон алып келген байкебиз ошол кишинин иниси. Мен ошо Сасык булак айылы тургун болом. Ошо Эркин байкенин жөнүндө айтып кетейин. О мага мен таласта турганда чалган. Мени тети Чоң булак деген жерге чыштап койчу, арсын истем. Мен ошо Чоң булакта отурган арсын жестем болот мен. Ошо арсын истемкине таштап коюңуз деп чалды. Улам 5-6 жол чалды да таласта турганда. Анан мен карайга килент салдым, карайга киленттерди таштап, кайра келсем ошо алдагы Чоң булакка кетип аткан лоток бар. Ошо лотоктун үстүндө отуруптур, кара терге түшүп. Анан бардым, алып барып жестемкине тыштадым Чоң булак деген жерге. Барсам ошол жерде машинасы бар экен, машинасын от алдырды да мен таштап алып эле кетип калдым алдына түшүп. Ал ошо неметти. Мен ошондо көргөндө эле немеси акыбалы начар болчу. Мындай өң дагы бузулуп, анан жөтөлүп аябай неметип атканда. Анан байке докторго көрүнсөңүз болот десем, мына эртең барып көрүнөм деген. Анан мынакей энди байкебиз бүгүн кайтыш болуп кетип атат. Мына мен өзүм деле азыр эртең менен жаңылыктым. Кечинде сүйлөшкөм. Бул мындай болбойт да энди. Бул ушу жер үйдө иштегендерди мындай ден соолугун карап, неметип койсо болмок да, тети орто жолго таштап койбой. Мен жеткирип бардым ошол жакка. Мен машинам тети жакта талада калды дегенинен. Үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун эмесинде отура медсестра болуп иштейбиз. Бизде азыр оорулуулар көп эле кайрылып атат. Көп эле ошо жер үйдөн келген балдар да көп эле болду өткөндө. Бир 10дон ашык 15тей бала келди кайрылды. Биздин айылда эле. Биздин айылда эле, ооба. Тетиги башка жакты өткөн тиги айылдын балдарынан келген жок, алар көбүнчө талашка кетишти окшойт. Анан колубуздан келген жардамдарды берип, назначенияларды берип аттык. Жер үй тараптан дары-дармек келдиби? Жер үй тараптан келген жок. Бизге келген дары-дармектин баары эле өзүбүздүн айылдан эле балдарынан келип атат. Бишкектен, Москвадан, тыш тарапта турган балдардан келип атат. Бүттүгүчү. Элди эл эле эметип атат, дарылап атат чынында. Өкмөт чынында караган жок. Анан эми колубуздан келген жардамды берип атабыз. Оорурактарын больницаларга жиберип атабыз. Калаган жеңилиректерин бирден дарылап атабыз. Мынакей урматтуу эл журт, айылдын тургундары баары көп жерде биздин айылдын ресурсунда турабыз. Оору башталды, биринчи карантин болду. Биринчи карантин болгондо элдин баары барып кайрылдык. Жер үй жабылсын, ишмердүүлүгүн токтотсун убактылуу деп. Ошол жерден Тайыров Шайлообек деген байке бүттүгүн коопсуздукту сактайбыз, бир оору кирбейт, бир оору чыкпайт, аябай күчөтүлгөн режимде иш алып барабыз деген. Жумушубузду токтотконго болбойт деп. Айыл өкмөт, айыл башчылар, карапайым эл баары алардын сөзүнө ишенип жумушун иштетсе иштетсин деп туруп, анан өзүбүз айылды Талас областы карантинге алынды. Жер үйдүн ичинде жумуш жүрүп атты. Анан бирден экиден оору келип атты. Биз ага чейин угуп аттык. Ушинтип ооруп атыптыр депчи. Келип ушу айылдарга келип больничный ачып бергиле. Мындай кылып бергиле, тигиндей кылып бергиле деп уколун алып, капельницасын алып атты. Тигил жакта бир укол сайылбаптыр. Таблеткадан башка давление текшерип, андан бөлөк эч кандай жумуш кылбаптыр да. Ал жерде мына биздин ФАПта иштеген 6-7 кишинин айлыгын бир эле киши алып атат. Бир фельдшер алып атат. Анан кылганы биздин санитаркабыздын кылган жумушун кылбайт экен. Ошол биздин азыркы эмебиз бир 2 күн убакыт беребиз. Жер үй ишмердүүлүгүн токтотуп убактылуу карантинге алып, анан биздин айылда ооруп аткан, ошол жактан келген жана жуктурган адамдардын бүт расходун мойнундарына алып туруп, жардамын берсин бизге. Биз алардан жардам албай эле зыян алып атабыз азыр. Мынакей бүгүн да бир байкебиз кайтыш болуп кетти. Жер үйдөн ооруп, анын үйүнө жеткирип келбей чыгарып койуптур баратабы. Туурабы байке? Туура. Мынакей ошон алып келген байкелерибиздин көзү турат азыр, ада бир 2 сөз айтат азыр. Не деген мамиле бул бизге кылган? Укпайт экен, мына 10 күндөн бери мен деле барып атам, айыл ичинде ушундай кептер болуп атат, сөздөр болуп атат деп. Бүт көңүл кош мамиле. Айтабыз. Бирдеке болсо эле областка жардам берип атабыз.
Gubernatör bilet. Gubernatörün bizge bilgen ne gereği var nerede? Karapayım el jardam berbegenden. Gubernatör dile bilesiz. Jumuşçu orundan büt özüm kontrolleyim. Kolunda joktor işteyt degen. Kelinini apar jumuşka kirgizip koydun. Kelini karapayımga kirebe. Juret nerede? Kança kişi iştey albay. Bir üyden 3'ten 4'ten iştep atat. Kimdi mamilesi jakşı, kim aların sözün süyleyt, oşolor işteyt eken. Jardam bersin, biz 2 gün vakit berебиz. Büt massalık malumatlarga büttügü kelet bul жерге. Kelip turuşul жерден tartat. Tejeli organlarga emeler kabar berебиз. Тынчтык митингин кылабыз эгер жумушун токтотпосо. Жумушун токтотуп эле чектелбейт бул. Келип туруп бизден кабар алып туруп, эмне муктаждыктарыбыз бар экен баарын угуп, жардамын көрсөтүп, анан кийин бир кепке келебиз Кудай буйруса. Ойлобосун бизде тигил жерде иштеген бир 7-8 өздөрүнүн сөзүн сүйлөгөн кишилердей кылып ойлобосун бизде. Мынакей азыр 4 ай жүрүп тур азыр. Больницада Кудай сактасын, кыйын акыбалда жаткандарыбыз бар азыр. Бир нерсе болсо эле жумуштан кетирем деп коркутат экен. Канча кишини дарбазадан чыгарып жиберди. Ооругандар чыгарбайбыз, киргизбейбиз деп айткан. Анда эч бир балекетин кылган жок. Коопсуздукту сактай албаган коопсуздук кызматкерлери да кетсин жумуштан. Мына айыл башчылар сөз кылып атат, мына Буларкиев Талант, Абдыш дегендер бүт ошолор чечет экен дейт. Жумушка алса да ошолор чечет экен дейт, ким ал деп. İçindeki malumat bergen bir 7-8 kişisi var eken özdөрүн иштеген. Алар ал десе алат экен, алба десе албайт экен. Бизге кереги жок мындайдын. Биз талкалайбыз, өрттөйбүз деген жерибиз жок. Биз президентке да кайрылабыз. 2 күн убакыт силерге. Tartla. Mamlekette tekşirip çekesin takıp işte bak o şimdi tekşirip Antadan bir peten kim çoğu. Böyle uzaktan girgenleri tekşiriyorlar. Yok abi prizden tekşiriyorlar, temperatürü tekşiriyorlar. Çok kulaç. Birinci mınday, geçen günü biz de hazır dayandık bunu da. Dostlar alıp geliriz biz. Birinci postu mınday tosovuz, oşol yerden gide turgan adamlar olsa bizde teknikada ötüp durata. Tamak aş alıp geliş gerek, bardığını alıp geliş gerek. Tekşirip, temperatürası jogorу bolsa ana aytıp. Geçen hakim menен süйлөштүk, bizge kabar bergile dedi. Zakon türünde işte atabız biz tuğanlar. Andan keyin bарын tokto kılanda mesela dep demek. He? Emnesin? Hayır, birinci priznakları. Birinci Sizler buga çekiliş gerek bolsa, buga çeken japtı. Men olup kala turgan bolsam şerden. Men olup kala turgan bolsam. Den soluğum karaya alasarmı? Yok, bu da açın. Ben sana aykırı kim böyle diyor, ayıp atırdım. Buna 3 kişiyle, 6 kişi oldu, 19 kişi çıktı buna. Tünde bizi çoğaladı. Hayır. Jangadan jumuşçular geliyor da. Hepsinde ağzı oruç yok. Al. Çoktan geliyor. Geçe geldi de unuttuk. Kim geldi canlı orada? Oraya geldi, raporçular geldi. Diyaktan geliyor. Mustafa ulan. Kim geldi canlı orada? Cumhurbaşkanı talamında. Vakti tıklatın. Boşal oldu, tamam. Gerekli olsun. Mamleketten Yok, bunday kılmayız. Azır çaytırıp. Nereye girdi? Kopsuzluğun arasında neme olmazsa barın aranda mesela yüngörde bar kıla, jak kıla, çıkmakla iş yapma. Siz de Sizler produktü joğla yaşayabilirsiniz. Şimdiki produktü. Hem de Kırgızistan'da produktü joğla yaşayabilir. Hazır barın yerden produktü satılgan. Magazinler bardığı iş deyit de odat. Bunlar uqsamarsınlar hemen. Adamlar kanday yaşayıp produktü joğ olsa.
Мына бул жерде сарайга кирип чыккандар болот. Ушул жерде сиздер туруп атасыздар. Өткөндөр болот. Кайсыл сарайга? Мына бул жерде сарайлар бар да. Кайсыл сарайга? Сарай жок. Адамдар жашаган жерби? Аларды эми биз мындай тосуп, сен кирбейсиң үйүңө деп кантип неме кылабыз? Сиздер ошол жактан. Аларды айыл өкмөтү менен сүйлөштүк. Алар айылга чыгып Текшерилип айылдан кайрап чыгат. Биз сарайга барган жокпуз, биз вообще ал кишилер менен сүйлөшкөн да жокпуз. Кимде болот талабыңыз ошону айтыңызчы. Азыр бул жерде биздин неме жабылат. Ар бир адам өткөн адамды жанагы мамлекеттин немеси үчүн требованиясы менен текшерилип, температурасын карап, бардык текшерүүнү өткөрөбүз. ошентип текшерип өткөрөсүздөр. Бул Кыргызстандан чыкмады, жанагы эмеден келгендер, Умбрадан келгендер чыкты. Силер барып келишсиңер. Качан биз чоңулганда Барып келишиңер. Кече күнү сүйлөштүк биз. Эгерде айыл өкмөтү болду, аким болду. Эгерде местныйлар ушул бекмолдолук туугандар короче барып келиштегенди каалабайбыз десе, айткыла. Анда эмесе силерди кой берели, жаткыла. А бул жерден мисалы үчүн Бишкектен угуптургула. До конца уксаңар анан кийин. Ана эгерде тигил жактан келип ушул жерде жатып иштегендер болсо, значит, аларды чыгарбайбыз сыртка. Уктуңарбы? Экинчиден, эгерде силер иштей турган болсоңор, силерге азыр орун даярдап атабыз бул жерде. Жатасыңар, ушул жерде иштейсиңер, эл менен контакт болбойсуңар. Ошонун баарын биз ойлонуп атабыз да. ошол сиз болсуңар. Мына аны тура сиз жана айтып атасыздар. Бу жерде огул чыкты деп сиз айтып атпайсыз. Чыккан жок деп. Алла таалам сактады. Огул чыкты, мисалдан не болду? Сомчон Кытай, Италия, Иран токтотуп алып аткан. Италия болчу калды. Анда эмесе мына мен сизди Мына жалпы гарантия кылалы, гарантия кылып коелу. Анан кийин пожалуйста иштегиле. Мына керек болсо айылдан өтүп шу жерде иштегендердин арасынан бирөө чыгып калса, биз жерде иштеген айыл өкмөтүнүн адамдар үйгө айылга киришпейт деп атат. Бизде семья керек да, мисалы үчүн кереги жок, токтоп коелу, гарантия кылалы. Тура, тура дегиледи. Карантин болду. Охрана продукт алып келип турсун, болуп калган.